Саламатсыздарбы, эфирде Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасы. Евразия аймагында соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялардын эң негизгилери тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Студияда Рахат Кеңешова. Алгач көрсөтүүбүздүн кыскача мазмуну менен тааныштырабыз. Грекияда мугалимдер митингге чыгышты. Полиция аларга каршы күч колдонду. Биз өкмөттөн туруктуу негизде иштөөгө шарт түзүп берүүнү талап кылып жатабыз. Казакстан Сирияда жүргөн жарандарын мекенине кайтарууда. Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети атайын операция жүргүздү. Бир аз адамдар олардын айтканына алданып сол жакка барды. Көпчүлүгү сол жерде согуштун арасында кайтыс болду. Ар бир саатта, ар бир минутада дүйнө жүзүндө миллиондогон адамдар канга муктаж. Украинада жарандык активисттер кан донорларынын санын көбөйтүү аракетин көрүп жатышат. Көрсөтүүбүздү Грекиядагы соңку окуялардан баштайбыз. Өкмөттүн сунуштап жаткан жаңы эрежелери социалдык жактан эң аз корголгон кызматкерлердин, мугалимдердин нааразылыгын жаратты. Жаңы жылдан бери Борбор шаары Афинада 2 жолу билим берүү тармагында иштегендердин митингдери өттү. Экөөндө тең полиция аларга карата күч колдонду. Афины шаарында нааразылык билдирип чыккан мугалимдер полиция менен кагылыша кетти. Борбордук аянттагы митинг учурунда демонстранттар полициянын тосмосун бузуп өтүп, парламенттин имаратына кирүүгө аракет жасашкан. Айрымдар колуна таш алып чыгышкан. Жооп катары полиция көздөн жаш агызуучу газ жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонду. Бир нече адам жараат жана күйүк алды. Жалпысынан 300 адам чогулган. Алар мугалимдерге контракт боюнча жалданып иштөөгө тыюу салуучу жаңы мыйзамдарга каршы болууда. Себеби Грекия учурда карызга батып турган кези. Университеттен алган дипломубуз өзүн актагыдай болсо деп жатабыз. Эгер өкмөттүн жаңы мыйзамы ишке кирсе, билими жоктор деле мугалим болуп жумушка орношо берет. Биз өкмөттөн туруктуу негизде иштөөгө шарт түзүп берүүнү талап кылып жатабыз. Соңку бир апта ичинде ушуну менен мугалимдер 2 жолу полиция менен кагылышып жатат. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, өкмөт полициянын мындай аракетин мыйзамга каршы деп баалады. Ал эми күч түзүмдөрү ички иликтөө жүрөөрүн билдирди. Эми программабызды улантып коңшу Казакстанга келсек, бул өлкөдө Сириядан кайтарылгандардын айрымдарына иш козголду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин департамент башчысы Бактыбек Рахимбердиев билдирди. Анын айтымында Сириядан Казакстанга жакында кайтарылган ондогон адамдын ичинен 6 эркекке жана 1 аялга кылмыш иши ачылды. Алар террордук ишмердикке катышкан деп шектелүүдө. Казак бийлиги жарыялагандай 6 январга караган түнкү гуманитардык операция учурунда Сириядан Казакстанга 47 адам, анын ичинде 30 бала, 11 аял, 6 эркек кайтарылды. Улуттук коопсуздук боюнча комитет белгилегендей, бул жарандар мекенине өз эрки менен кайтууга макул болушкан. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет. Казакстандын атайын кызматтары 9 январда жарыялаган видео тасмада Жусан операциясы кантип жүргүзүлгөнү көрсөтүлөт. 5 январда Актау эл аралык аэропортунан атайын учактар менен ондогон аскерлер Ирак жана Сирия тарапка багыт алышкан. Бирок алар бул эки мамлекеттин кайсынысына так конгону белгисиз. Видеодо болгону эвакуация орду деп жазылат. Ал жерден аскерлер ондогон аялдар менен балдарды ары жактан жетелеп келип учакка отургузушкан. Арасында ымыркайлар да бар. Ошондой эле тасмада бет кап кийгизилген, колдору кишенделген эркек адамдарды да аскерлер жетелеп келатканы көрүнөт. Учак түн ортосунда кайра эле Актау эл аралык аэропортуна конду. Андан чыккан аялдардын көбү көздөрүнө жаш алышып, мекенине кайткандарына ишене албай турушту. Аялдарды жана балдарды дароо атайын камдалган борборлорго алып келишти. Эми алар ал жактан медициналык текшерүүдөн өтүшүп, психологдун көмөгүн алышат. Сейчас у меня такое вот ощущение. Мен мекениме кайтканда же ыйлаарымды, же кубанаарымды билбей нес болуп эле калдым. Буга чейин өзүмдү өлкөмдү сатып кеткендей эле сезип жүрчүмүн. Ошондой эле болду да, биз башка мамлекетке кетип калбадыкпы. Бирок ошого карабай казак бийлиги бизди ал жакта калтырбай алып келди. Бизди жарандыктан ажыратып салышабы деп коркуп жүрчүмүн. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев шейшемби күнү алгач ирет Сириядан кайтарылган казакстандыктар боюнча өз пикирин билдирди. Сириядан Казакстандын 47 азаматы, onun ичинде әйелдер де бар, әсіресе айта кететін 30 бала бар. Біздің құзырлы органдарымыздың бұрын соңында атқармаған үлкен жұмыс атқарды. Олардың барлығы террористтердің бақылауында болған.
әр жағдайлармен алданып, уақытысында кризис болып жатқан Сирияға оларды алып кеткен. Ол жөнінде айтқанбыз. Біраз адамдар олардың айтқанына алданып сол жаққа барды да, көпшілігі сол жерде соғыстың арасында қайтыс болды. Мына адамдарды біз мемлекет ретінде қолдау көрсетіп, бізге достық қарым-қатынасы бар мемлекеттің көмегіменен, Қазақстанның ұшағыменен алып келдік. Ол кісілер өзіміздің жағдайда үйрену үшін, медициналық бақылаудан өту үшін 1 ай болатын болады, оған біз көмек көрсетеміз. Деген мамлекет башчы куралдуу кагылыштар жүрүп жаткан аймакта өз ыктыярына каршы жүргөндөрдү, асыресе балдарды мекенине алып келүү операциялары алдыда дагы уланаарын кошумчалады. Associated Press маалымат агенттиги кабарлагандай, күрд жана араб кошуундарынан турган Сирия демократиялык күчтөрү кыймылы ондогон казак жарандарын алып кетүүгө уруксат берген. Алардын 30 бала, 11 аял. Агенттик маалымдагандай, Сирия демократиялык күчтөрү соңку жылдары ислам мамлекети деп аталган террордук топтун катарында согушуп жүргөн 700дөй чет элдик жаранды туткунга алган. Алардын арасында куралдуу кагылышууларга катышкандар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү да бар. Аталган кыймылдын өкүлү Абдулкарим Омар Wall Street Journal басылмасына маегинде туткунга 48 мамлекеттин жарандары түшкөнүн айткан. Ал бул мамлекеттердин бийликтерине өз жарандарын алып кетүү боюнча катта жиберишкенин кошумчалады. Омардын сөздөрүнө караганда, Казакстандан башка Орусия, Индонезия, Судан жарандары да өз мамлекеттерине кайтарылган. Сирия демократиялык күчтөрүнүн колуна туткунга түшүп, кийин лагерге жөнөтүлгөндөрдүн арасында кыргыз келиндери да бар. Бул тууралуу өткөн жылдын ноябрь айында азаттыкка байланышка чыккан Амина аттуу келин айтып берген. 23 жаштагы Амина Сириянын Эль-Хасака провинциясындагы Эль-Маликия деген чакан шаардагы лагерлердин биринде кызы менен баш калкалап жатканын жазган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети буга чейин согуш жүрүп жаткан Сирия менен Ирактагы жихадчыларга кошулуу үчүн жалпы 800дөй казакстандык кеткенин кабарлаган. Былтыр жыл соңунда Астана, Сирия жана Ирактан 91 казак баланы алып келгенин кабарлаган. Кыргызстан бул жаатта кандай иш жасап жатканы же канча жаранын алып келгени тууралуу расмий маалымат жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150сү ошол жакта курман болгон. Сиз Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыз. Кыргызстанда өз ыктыяры менен кан тапшыргандар кескен азайып баратканы айтылып келет. Статистикалык маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 1000 жабыркоочу болсо, аларга бир нече гана донор туура келет. Ал эми Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир 1000 адамга 40-60 донор туура келиши керек. Эмне үчүн Кыргызстанда кан донору болууну каалагандардын саны азайып кетти? Бул жаатта абалды өзгөртүш үчүн эмне кылуу керек? Бул суроого бүгүнкү программабызда кененирээк токтолобуз. Ал эми азыр назарыңыздарга ушундай эле маселени Украинада жарандык активисттердин, ыктыярчылардын жардамы менен кантип чечип жатышканы тууралуу видео баянды сунуш кылабыз. Бир кезде өзү донор болуп, маселени ичинен жакшы билип калган келин Киевдеги ооруканалардын биринде ар шаршемби күнү донордук күн уюштурат экен. Киевдеги эне баланы коргоо борборунда өз эрки менен кан тапшырууну каалагандар 3 жылдан бери ар шаршемби сайын чогулушат. Долбоордун уюштуруучусу Лена Бальбек. Я помогала искать доноров крови для одной маленькой девочки, которая лечилась. Мен аккан болуп ооруган бир кичинекей кызга донор издешкенге жардам бердим эле. Андан бери бир нече жыл өттү. Бирок бул канчалык оор түйшүк экенин, актуалдуу маселе экенин жакшы билип калгам. Но тема и понимание того, что это актуально, у меня осталось. Донордук үчүн шаршемби күн тандалып алынганы бекеринен эмес. Себеби адам дем алышта алкоголь ичкен болсо, каны тазаланганча 2 күн талап кылынат. Долбоордун популярдуу болуусуна атайын төш белгилер да жардам берди. 17 белгинин ар биринде кандын клеткалары жана вирустар тартылган. Төш белгилер сатылбайт, алар донор болгондорго гана берилет. Кээ бир адамдар коллекция чогултуш үчүн жылына бир нече жолу кан тапшырышат. На самом деле я собиралась сдать кровь 2013 года. Мен 2013 эле кан тапшырайын дегем. Бирок операция болуп, доктурлар кан тапшырууга тыюу салышкан. Анан салмагым 50 килограммга жетпей жатты. Тамакка табитим чаппай калды. Каным азайып кетти. Жайында спорт менен машыккандан кийин гана ден соолугум жакшырды. Но вообще изначально появилось желание сдавать кровь. Алгачкы жолу эне болгондон кийин кан тапшыруу ниетим пайда болду. Телевизордон бир тасма көрсөтүшкөн. Ошону көргөндөн кийин жүр кан тапшырабыз дедим. 2014 жылдан бери тапшырып келем.
Адыгенде Лена донорлорду өз издеп чогултчу, эми ыктыярчылар жардам беришет. Алар социалдык түйүндөр аркылуу иштешет. Кээ бир адамдар кан тапшыра албаса, донорлорго тамак аш даярдап келишет. Волонтерство и сдача крови. ыктыярчылык жана донорлук мага жакын тема. Себеби канды сатып ала албайсың. Аны адам адамдан гана алат. Бул канчалык маанилүү экенин түшүнөм. Киевдеги бул ооруканада жыл сайын 18 000 бала дарыланат. Дагы 20 000дей балага тез жардам көрсөтүлөт. Лена ыктыярчылардын жардамы менен бул жерде донорлор үчүн жагымдуу атмосфера түзүүгө жетише алды. Мындай маанайда кан тапшыруу коркунучтуу эмес, тескерисинче жагымдуу болот дешет алар. Мурда менден кан тапшырсам лейкемия жуктуруп албаймбы деп көп сурашчу. Эми канткенде көбүрөөк пайда келтире алам дешет. Бул канчалык маанилүү экенин бара-бара түшүнө турганыбызга ишенем. Мы поймем, насколько это правда важно. Елена бул демилгеси долбоору менен канча деген кичинекей мекендештерине жардам берип, керек болсо өмүрүн сактап калып жатканын жакшы билет. Ал эми Кыргызстанда кан донорлугу азыр кандай абалда? Былтыр донорлордун саны абдан эле аз экени айтылды эле. Өзгөрүү барбы ошондон бери? Мына ушул суроого жооп алыш үчүн студиябызга бүгүн адисти чакырдык. Анда эмесе программабызды маек менен улантабыз. Саламатсызбы, Айганыш айым, куш келипсиз Азаттык радиосунун студиясына. Бүгүн сиз менен Кыргызстандагы кан донорлугунун абалын талкуулайлы деп жатабыз. Буга чейин көп эле айтылып келди эле, өзүнүн бир стандарттары бар эмеспи? 1000 адамга канча адам донор болушу керек деп. Кыргызстанда бул сан өтө эле төмөн экени айтылып келген. Былтыркы маалымат боюнча азыр кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы? Бүткүл дүйнөлүк уюмдун көрсөткүчү боюнча 1000 кишиге 40 донор болуш керек. Ал эми АКШда 1000 кишиге 100дөн ашуун, Европада 1000 кишиге 50дөн 60тан ашуун. Эми Россияны алсак, Россия Федерациясын алсак 1000 кишиге 17. Ал эми СНГнын ичинде 7ден 40 диапазонуна чейин 1000 кишиге донор болот. Ал эми биздин бүгүн Кыргызстанда донорлордун саны 1000 кишиге 5ти түзөт. Биздин көйгөй бул деген медика социалдык проблема да. Бир гана медициналык көйгөй эмес, бул медика социалдык көйгөй болгондуктан Совет доорунда Кызыл Ай коому 400 штат өгүттөөчүлөр болчу да, агитатор, пропагандисттер. Бүгүнкү күндө Кызыл Ай коому Совет доору бүткөндөн кийин бүгүнкү күндө Кызыл Ай коому өзүнүн жумушун токтотуп салды да. Калган себеп дегенде бул деген финансылык каражаттардын себебинен, анан деген бул деген демографиялык, социалдык, экономикалык себептер болот да. Бирок 2015-жылдан бери өзүнүн булар деген ошол иш-чараларын кайра башташты да. Өзүнүн күчү менен башташып, 2017-жылдан баштап биз деген активдүү иштей баштадык Кызыл Ай коому менен. Жогоруда мына Украинадагы видео баянды көрдүк. Ал жерде жарандык активисттер, адамдар өзүлөрү эле уюшулуп, ушу балдардын ооруканасына кан жетишпей атканда донорлорду чогултуп, шашемпи сайын чогултушат экен да. Азыр эми бизде жарандык журналистика деген көбөйдү, интернетте социалдык түйүндөр бар, Facebook, Instagram, WhatsApp дегендей. Жарандык коом жактан сиздерге кандайдыр бир колдоону байкайсыздарбы, барбы? Эми азыр деген бул деген жана айтып атпайлыбы, ушул 120 волонтер иштеп атат депчи. Соцмедиада анан биз деген клуб 25 деген дагы бир өзүбүздүн бир коом бар, жаштардын, жалаң гана ошол жаштардын. Ошолор деген кайсыл курамдагы, группадагы, топто кан жок болсо, же бир кишиге абдан ушу керек болуп калса кулактандырууларды беришет. Анан деген биз өзүбүздүн дагы ушул донор кейжи деген сайтыбыз бар, ошол жактан дагы берип турабыз. Азыр бизди көрүп аткан теле көрүүчүлөр донор болууга балким үндөгүңүз келсе, эмне деп айткыңыз келет эле? Донор болуу чында кооптуубу, жокпу, оңойбу, оорбу? Ден соолугу чың болуп, сергек жашоо, анан деген сулуу болгон аябай модно болуп атпайбы? Ал эми донор болуп келген адамдын ден соолугу чың биринчиден, ошол деген медициналык кароодон өтүп турушат, анализдерин билишет, сергек жашоодо бул абдан бир чоң орунду ээлейт жашоодо.
анан деген өздөрүнүн анализдерин берип турат. Анан деген дагы бир жолу бул деген баягы эл арасында айтат да, кан донору болсо адам жаш көрүнөт деген маалымат бар. Бул маалыматты мен бул биздин медициналык тилде айтат элем, бул алмашуу заты. Анан жакшы болуп, жанагы кан бергенде килокалория кетет да, анан кайра деген ошол күнү эле суюктугу топтолуп кан клеткаларын иштеп чыккан биздин органдар, алар деген мындай бат-бат иштеп, жаш клеткалар иштелип чыгалат да, ошондоктордун деген компенсаторный механизм иштелип чыгат да организмде. Ошондуктан деген өз эрежеси менен бир жылда аялдар 2-3, ал эми эркектер 3-4 жолу келип турса, бул абдан өзүнүн пайдалуу жактары бар. Рахмат, анда Айган Шайым Азаттыктын студиясына келип бүгүн маек куруп бергениңизге. Демек, донор болуу жөн гана кайрымдуулук эмес, ошол донор болгон адамдын өзүнө дагы ден соолугуна абдан пайдасы чоң нерсе экенин айтып бердиңиз. Сиз жогоруда айткан Кыргызстандагы мамлекеттик программадагы концепциядагы ишке кирип, өзүнүн пайдасын, натыйжасын берет. Кан донорлугу жаатында абал мындан дагы оңолот, жакшырат деп үмүттөнөлү. Рахмат, анда студиябызга келип бергениңизге дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыз. Азыр эми программабыздын экинчи бөлүгүнүн учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кытайда кордолгон вьетнамдык кыз келиндер 5 жылда 3000дей кыз. Биз аны сагындык, баарыбыз ыйлайбыз, коңшуларыбыз да ыйлашат. Ооганстандык мигранттарга үмүт арткан Иран килемчилери $6000 килем токуш үчүн канча жыл кетет? Эгер оогандыктар үйүнө кайтып кетсе, кылымдардан берки килемчилик өнөр таптакыр жок болушу ыктымал. Концерт көрүү үчүн жасанып келмей жок. Кол кап, жылуу топу жана 3 кабат кийим. Италияда муздан жасалган аспаптардын концерти өттү. Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасы уланууда. Эми сиздерди Вьетнамдын алыскы тоолуу аймактарындагы элдин жашоосу менен таанышып келүүгө чакырабыз. Калкынын жалпы саны 96 миллион болгон бул өлкөдө 9 миллион адам кедейликтен жеткен чегинде жашайт. Адатта бул борбордон алыс тоолуу аймактарда отурукташкан аз улуттардын өкүлдөрү. Вьетнамдын Кытай менен чектешкен дал ушундай чакан айылдарында кыз келиндер адам сатуунун курмандыгы болуп жатканын укук коргоочулар айтып келишет. Экономикалык жактан тыңыраак Кытай провинцияларында жашагандар вьетнамдык кыздарды алдап же уурдап кетип, андан ары сатып жиберишет экен. Тидин курбусу менен дайынсыз жоголгон кызын бир нече жума издеген. Азыр колунда сүрөтү гана калды. 16 жаштагы вьетнамдык кыздар Кытай менен чек ара аймагына сейилдегени кетишкен. Биз аны чек арадан таап калабызбы деп сүрөтүн жаныбызга алып алганбыз. Баары эле аны көрбөгөнүн айтышты. Кызын көрүүгө зар болгон дагы бир эне. Алда курбу кызы менен Кытай тарапка кеткен бойдон дайыны жок. Биз аны сагындык, баарыбыз ыйлайбыз, коңшуларыбыз да ыйлашат. Энелеринин жүрөгүн сыздатып, али күнчө бары жогун билдирбей кеткен кыздар былтыр февраль айында жоголгон. Окуя Вьетнамдын эң кедей аймактарынын бири Кытай менен чектеш Мэо Ватс кыштагында болгон. Үй бүлөлүк проблемалардын жана жалгыздыктын айынан айрым вьетнамдык кыз келиндер чек араны кесип өтүүгө да кайыл. Себеби алар татыктуу жашоого умтулушат. Алар чек араны кесип өтүү мыйзамсыз экенин билип туруп өтүшөт. Бирок кийин Кытайга барганда адам сатуунун курмандыгы болуп калып жатышпайбы? Вьетнам менен Кытайдын чек арасы мындай бетон устундар менен тосулган. Күн сайын бул жерден канча адам каттап, кандай мыйзам бузууларга барып жатканы белгисиз. Ал эми кийинки каарманыбыздын аты Лин Шиле, ал 35 жашта. Арактан баш чыкпаган күйөөсүнөн тажаган келин уулун алып бир кезде чек арадан өтүп Кытай тарапка кетип калган. Кошунасы аны Кытайга барса иш табыларын айтып азгырып алып кеткен. Бирок коңшу өлкөгө барганда сатып жиберишкен. Мен аны жек көрчүмүн. Ал мени качып кетпесин деп камап койчу.
Кытайдагы күйөөсү менен 10 жыл жашагандан кийин бир аз тыйын топтоп Лин мекенине качып келген. Анын айтымында уулунан ажыратып бир эмес 3 жолу улам бир жаңы кожоюнга сатышкан. Акыры кытайлык бир тургун $2800 кун төлөп өзүнө аял кылып алган. Азыр кайрадан аракеч күйөөсү менен жашап жаткан келин бир гана арманы бар экенин, Кытайда калган уулунун дайынын билсем деп кыялданарын айтат. Вьетнамдын коңшусу Кытайдагы гендердик дисбаланс негизги социалдык көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет. Бир үй бүлөдө бир гана бала болушу керек деген саясаттын айынан көпчүлүк ата-энелер уул болушун каалап, кыздардан баш тартып, жада калса бойдон алдырткан учурлар да көп болгон. Кытай бул саясатынан 2015-жылы баш тартты, бирок аялдардын жетишсиздиги Кытай коомунда дагы далай жылдар бою орчундуу маселелердин бири болуп кала берерин жана мындай абалда бутага иленгендер коңшу кедей өлкөнүн чек аралаш аймактарында жашаган кыз келиндер болуп жатканын адистер айтууда. Вьетнамдык кыздардын айрымдарын алдап алып кетип жатышса, кээ бирлерин уурдап, андан ары сатып жиберишет. Анын үстүнө чек ара тилкеси абдан узун болгондуктан тыкыр көзөмөлгө алуу дээрлик мүмкүн эмес. Чоочун адамдардын мотоциклине отурба деп кызыма далай айттым эле, бирок баары бир алардын торуна түштү дегенини жаңы эле сатып алган чөнтөк телефонуна чалып такыр байланыша албай койгонун айтат. Адатта кылтакка кедей үй бүлөлөрдүн кыздары иленет, коңшу Кытайдын базарына барып калган кыздарга жалтырак кооз кийимдерди, жаңы чөнтөк телефондорду же чач бастыргычтарды көрсөтүп алдап, андан ары дайынын билдирбей алып кетишет. Укук коргоочулардын маалыматына караганда 2012-2017 жылдар аралыгында Вьетнамда адам сатуунун курмандыгы болгондордун саны 3000ге чамалаган. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Кадырман көрөрмандар, кийинки айтып берейин деген баяныбыз колго жасалган накта килемдер дүйнөсү Ирандын Кашан деген шаарындагы өнөрпоздор тууралуу. Жарым кылым мурда бул жерде 60 миңдей килемчи бар болчу, азыр 6 миңдин тегерегинде гана кол өнөрчү калды. Килем токуучулук өнөрдү аркалагандардын азайып баратышынын башкы себептери экономикалык абалдын начардыгы, айлык маянанын аздыгы жана АКШнын Ирандын килемдерин сыртка сатууга каршы киргизген санкциялары. Дагы бир себеп устаттардын жетишсиздиги жана кол өнөрчүлүктүн баркы бааланбай жатышы экен. Бир кичинекей килемди токуш үчүн канча жыл керек жана анын баасы канча? Кийинки баянды көрөлү анда. Ирандын айтылуу килемдери дүйнө жүзүнө белгилүү. Алардын көбү колго токулат. 50 жыл мурда бул жерде килемчилердин саны 60 миңден ашчу. Ал эми азыр 10дон бири гана калды. Азыркы килемчилердин көбү Ооганстандан келген кыз келиндер. Борбор шаар тегелендан 250 чакырым алыс жайгашкан Кашан тарыхый шаар. Ал Ирандын чыныгы килем борбору. Кооздугу менен көз жоосун алган кол килемдер Перс искусствосунун маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелинет. Азыркы килемдердин көбү компьютер аркылуу тартылып жасалат. Бирок колго жасалган килем баа жеткис дейт килемчи Али Сание. Сүрөттөрдүн өзүм ойлоп табам. Баарын чыгармачылык менен ойлонуп, кагазга түшүрүп алуу керек. Чиймелеп кете берем. Кардарлар кандай килем жасаткысы келип жатканын жалпысынан айтышат. Ал эми формасын, түстөрүн, гүлдөрүн жана детальдарын баарын тең өзүбүз ойлоп табабыз. حتما گیاهی باشه گیاهی نیست همه جوهریه. Ирандагы килемчилик уникалдуу өнөр экенин аны жоготпой аздиктеп улантып келе жаткан адамдар жакшы билет. Али Сание 70 жашта. Ал өз өнөрүн жаштарга үйрөтүп кетсем деп умтулат. Анын айтымында адегенде килемге түшүрүлө турган оймо чийменин сүрөтү кагазга тартылат. Андан кийинки ар бир кадам ошол үлгүгө ылайык жасалышы зарыл. همه از مغز. Кавролин полго төшөп кое турган жөн гана жасалма материал. Аны оңой эле арзан баага каалаган жерден сатып алса болот. Ал эми Кашандын чыныгы килемдеринин баасы жогору болушу түшүнүктүү. Колго токулган килемдин бетиндеги гүлдөрдүн түсү табигый түстөн айырмаланбашы талап кылынат. Ал эми Кавролиндикин карап көргүлөчү, таптакыр табигый гүлгө окшош эмес. Себеби ал жасалма. Колго токулган килемдер жогорку сапаттагы жүндөн, пактадан жана жибектен жасалат. Жибек килемдерди жерге салганга эмес, дуалга кооздук үчүн илип койгонго сатып алышат. Жипти заманбап машиналар ийри берет. Чаңын жана майын жууп алгандан кийин боек кошулган сууга салып кайнатышат. Боектун баары табигый. Анар, жаңгактын кабыгы, кызыл мөмө жемиштер, суу өсүмдүктөрү, жада калса курт кумурсканын кээ бир кургатылган түрлөрү. Боелгон жип күнгө жайылып кургатылат. Килемчилик өнөр ирандыктардын арасында анча өнүкпөй жатканына экономикалык кыйынчылыктардан тышкары жергиликтүү жаштардын каалоосу жок болуп жатканы да себеп.
Ирандык кыз-келиндер университетте окуп, билимине жараша жумуш таап кетип жатышат. 1970 жылдардын башында Кашан шаарында жана чет жакаларында жалпысынан 60 миңдей адам килемчи болчу. Азыр мындай өнөрдү аркалаган адамдардын саны ошонун 10-1 гана. Килем токугандардын дээрлик баары Ооганстандык кыз-келиндер. Жергиликтүү белгилүү килемчилердин көбүнүн көзү өтүп кеткен. Калгандары картайып калышты. Алардын кыздары университетти бүткөндөн кийин мамлекеттик кызматкер болуп кетишти. Коллежде окугандардын 65% кыз-келиндер. Соңку 30-40 жылдан бери килем токуу өнөрүн оогандыктар жакшы өздөштүрүп алышты. Азыр алар эң мыкты килемчилер. Мухаммед Исфаханян 86 жашта. Ал Кашан шаарынын килем борборун жетектейт. Ирандагы бир катар белгилүү килем базарларынын ээси. 1,5 чарчы метрлик чакан килем токуш үчүн 1,5-дан 4 жылга чейин убакыт талап кылынышы ыктымал. Мындай килемдин баасы $6,000 болот. Бирок килемчилик өнөр жергиликтүүлөрдү анча кызыктырбай калды. Мээнети көп, бирок акчасы аз дешет алар. 24 жаштагы Махьян Мухаммади Ооганстандык мигрант кыз. Ал Иранга бала чагында көчүп келген. 2 сиңдиси менен килем токуйт. Бул өнөрдү үйрөнүп алганыма абдан кубанам. Кардарлар мени таза жана тыккан иштейсиң деп жакшы көрүшөт, макташат. Мен да алардын жылуу сөзүн укканда сүйүнүп калам. Бирок Ооганстандык мигранттар да соңку жылдары Ирандагы экономикалык каатчылыктын айынан үйүнө кайтып кетүүдө. Былтыр жарым жыл ичинде эле 350 миң адам мекенине кайткан. 54 жаштагы Жават Исфаханян Кашан шаарында килем жасап сыртка саткан ишкер. Эгер оогандыктар үйүнө кайтып кетсе, кылымдардан берки килемчилик өнөр таптакыр жок болушу ыктымал. Килемчиликке болгон азыркы көз карашты өзгөртүү зарыл дейт ишкер. Иран өкмөтү Кашан шаарындагы илгерки килемчилердин үй бүлөлөрү менен тыгыз иштеп, аларды ата бабасынын өнөрүн улантууга шыктандыруубуз керек. Биз килемчиликке болгон көз карашыбызды, мамилебизди өзгөртүшүбүз зарыл деп эсептейм. Ар бир килем искусство чыгармасы деген астыйдил мамилени калыптандырсак туура болот эле. Килем токуучулук өнөрдүн башаты Ирандын килем боюнча улуттук борборунун маалыматына караганда, биздин заманга чейинки 3300-1200 жылдарга коло дооруна таандык. Көптөгөн ирандыктар колго жасалган килемди каалаган убакта акчага алмаштырып алчу актив катары, инвестиция катары сатып алып сактап коюшат. Шорех Амини кымбат баалуу килемдердин коллекционери. Албетте бул эч убакта баасын жоготпой турган искусство деп эсептейт ал. Килем биздин тарыхыбыздын ажырагыс бир бөлүгү. Салттуу буюмдарыбызды сактоого умтулушубуз зарыл. Ким кандай ойлойт билбейм, бирок мен үчүн Иран килемдери баалуу актив. Расмий маалыматтарга караганда, Иранда жыл сайын 400 тоннага жакын килем токулат. Анын 80% чет мамлекеттерге экспортталат. Албетте, кол өнөрчүлүк жактан биздин дагы уздар суктанууга, мактоого арзыйт. Апаларыбыздын шырдактары, туш кийиздери эл аралык сынактарга катышып, байгелүү орундарга ээ болуп жүрөт. Ал эми кийизден жасалган буюмдарды дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн көрүүгө болот. Өнөр демекчи, Италияда бул күндөрү кадимки муздан жасалган музыкалык аспаптардын концерти өттү. Анын уюштуруучусу мындай маданий иш-чараларды башка дагы өлкөлөрдө өткөрүп келет. Гастролдоп барган жерге музыка сүйүүчүлөрүнө алар жылуу кийинип, топу жана колгап сөзсүз ала келгиле дешет. Муздан жасалган аспаптардын музыкасы жаңырган концерт эскимостордун турак жайы Иглуга окшош жасалган жерде өттү. Жалаң муз каптаган зал Италиянын түндүгүндөгү түштүк Тироль аймагында ачылган. Бул аймак деңиз деңгээлинен 2600 метр бийиктикте жайгашкан. Залдын ичине 200 адам батат. Кышкы сезондун программасында 60 чыгарма бар. Италиянын гастролдогу Ice Music фестивалынын негиздөөчүсү Тим Линхарт уюштурду. Буга чейин ушундай эле концерттер Швецияда өткөн. Негизги проблема материалдын морттугу дейт ал. Эң биринчи аспабым 3 метрлик контрабас болчу. Кылдарын канчалык катуу тартсам, үнү да ошончолук катуу чыгат деп ойлогом. Тарта берип сындырып алгам. Музга кыл орнотууда абдан этият болуш керек. Этияттык жана кылдаттык талап кылынаарын виолончелист Никола Сигата да айтууда. Музыканын сапаты жакшы болушу үчүн чыдамкайлык да керек дейт өнөрпоз.
муздан жасалган аспаптын чоңдугуна жана формасына көнүү баарынан кыйын. Адатта мындай аспаптар чоңураак болот. Муздактын айынан кээде ойноп жатканда дем жетпей кетет. Ice Music фестивалынын уюштуруучулары концертке келгендер сөзсүз 3 кабат кийинип, топу жана кол кап ала келиши керек деп эскертишет. Себеби ички температура -5тен жогору болбойт. Мына ушул видео баян менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Анда Азаттык радиосунун интернеттеги расмий сайтына кирип, биздин берүүлөрүбүздү көрсөңүздөр болот. Каректе Евразия телепрограммасынын архиви сайтыбызда дагы, YouTube'дагы каналыбызда дагы бар. Программабызды ушун менен жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен мен Рахат Кеңешова болдум. Саламатта калыңыздар.